Камчыбек Ташиев Баткендеги чек арада тажикстандыктар тарабынан өрттөлгөн үйдө кайра калыбына келтирет. Жаңы үй куруп, бүтүрүп, кыргызстандыктын ошол жерде жашоосуна шарт түзөт. Алдыңкы күндөрү Камчыбек Кыдырчаевич Баткендин Көк Жар айылына барып, үйү өрттөлгөн мекендешибиздин үйүн калыбына келтирүү иштерин жеке көзөмөлүнө алат. Иш биле кабады, мен бул арманды кимге айтасың? Үй салып берүү мүмкүнчүлүгүн колго алган ушул Камчыбек Ташиевдин демилгеси мага аябагандай жакты. Анткени кыргыз эли ушундай бир кыйын кырдаалда бири-бирибизге баягындай колго кол, бутка бут болуп жардам бере албасак, анда биз мусулмандык эле милдетибизди аткарбагандай болуп калабыз да. Ошон үчүн бул биз үчүн бир жүрөк кубанарлык нерсе болду. Бир гана аны карап турбастан баардыгыбыз жапырт колдон келишинче жардамдашып колдошубуз керек. Улайым эле элибизде тынччылык болсун. Рахмат силерге. Бул демилгенин негизинде өрттөлгөн үйдү калыбына келтирүүгө жардам берүүнү каалагандар 0773 коду менен 889227 номерине эл сом аркылуу каражат которсо болот. Колдоо көрсөтүүнү каалагандар ушул эле номерге байланыша алат. Бул аракеттерге коомчулук оң баасын берүүдө. Камчыбек Ташиев жөнүндө мен бир эки сөз айткым келет да. Кыргызстандын кайсыл жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, серьезный ситуация болсо, уже Камчыбек Ташиев биринчи жетет да. Бул өзү эмне деген? Бул деген Камчыбек Ташиевдин мекенчилдиги, патриоттуулугу, эл үчүн күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бул. Мен ушул баланын үйүн куруп, ошол жерге кайта жашатамын деп. Мунун мааниси эмнеде? Мунун мааниси тереңде жатат. Бул философиялык ой. Себеби ошол бала ошол үй күйүп кетти деп башка жака жылып кетсе, тажиктер биздин чек арабызга кирип алат. Вот ошол баланы ошол жерге кайта үйүн куруп берип, бекемдеп, ошол жерге отургузуп, ошол границаны сактап калайын деген идея бул. Карачы мунун патриоттуулугун, эл жерин чексиз сүйгөндүгүн, мекенчилдиги ушунда турат да. Эми мен айтар элем, бизде ушу айрыкча кээде кадр маселесин тандаганда кемчилдик болуп калат да. Жанагы Акрам Мадымаров деген квота менен барган вице-премьердин ордуна ушу Камчыбек Ташиевди койгон болсо, бул ошол жерде ол Бишкекте кабинетте отурбайт болчу. Ошо баткендиктер менен, көкжардыктар менен ошо тажик-кыргыз чек арасында болот болчу дайыма. Эми ушундай кадрларды ошондой жерлерге апара албай атабыз да. Биздин ушул эң негизги кетирген кемчилдигибиз ушунда болуп атат. Өкмөт тараптан да үй ээсине жардам көрсөтүүлөрү айтылган. Бирок жалпылап алганда чек ара маселесин чечүү иши азыркы өкмөттүн колунан келет дегенге ишенгендерден көрө ишенбегендер басымдуу. Менин оюм боюнча ал жер өзү бизге тиешелүү болуш керек деген жерден ойдомун. Эгерде Камчыбек Ташиев премьер-министр болуп калганда, бул маселе давно чечилмек. Мына мен айтты дейсиңер. Бул маселе бүгүн сүйлөшүп атабыз, макулдашып атабыз. Мына коронавирус бүтсүн, эртеңке калды бир. Бул маселени азыркы бийликтегилер чече албайт. Муну чечиш үчүн ошолор менен тең ата сүйлөшкөн принципиальный маселени кабыргасынан коюп туруп чече турган адам керек. Экинчи бир дагы жолу муну чече турган жолу. Канча жол айтабыз, контрабандан токтотуш керек Тажикстан менен Баткендин ортосундагы. Границалар жаап тасташ керек. Анан ошондо тажик туугандар өзү келет. Кайсыл жерде ушундай ситуация болгон болсо, министр, тиешелүү адамдар баягы горячий точкага убагында барыш керек. Бул кызматы болбосо дагы маалыматты алары менен элден журттан кабар алып, эмне болду, кандай болду, ошого бүт жетип барып, элдин акыбалын сурап, саресеп салып, эл менен кошо күйүп, кошо кыйынчылыгын тартып атат. Мана ушундай балдарды мекенчил балдар деп айтса болот. Патриот деп айтса болот. Эл жерин чексиз сүйгөн деп айтса болот. Анан эми болуп атат, бүтүп атат деген менен бул бүтпөгөн нерсе бул.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин эртелетүү зарыл экенин билдирди. Ал конструктивдүү сүйлөшүү процесси аркылуу биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу маанилүү экенин айтты. Президент бул тууралуу 11 майда вице-премьер-министр Акрам Мадумаровду кабыл алган учурда билдирди. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Акниет Кеңешев, Регион.